Башкаланын борборунда белгилүү адамдардын айкелдери өтө көп болуп кетти. Алардын баарын батыруу, тазалоо жана карап оңдоп турган атайын мекеме жок. Мындан улам Бишкек башкы архитектура мамлекеттик мекемеси шаардын борбордук бөлүгүнө айкел, мемориалдык такта сыяктуу эстеликтерди орнотууну чектөөнү сунуштап жатат. Аллеяларда басып баратканда же эс алып отурганда ошол эстеликтердин арасында отургандай эс алууга мүмкүн эмес дегендей кайрылуулар бизге келип түшөт, сунуштар. Ал эми бул жанагы оңдоп түзөө деген бул реставрация. Реставрацияга атайын сертификаты бар гана, ошо закондо жазылган, мыйзамда жазылган сертификаты бар гана адамдар, оңдоо иштерин жүргүзө алган кишилер гана жүргүзө алат да. Андай азырынча жок. Шаардын архитектуралык түзүлүшүнө жооптуу мекеме көп эстеликтер сапатсыз жасалып, бат эле бузулуп жатканын маалымдайт. Бишкек башкы архитектура бул боюнча маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине эстелик орнотууга мораторий жарыялоону сунуштаган расмий кат жиберген. Тарых илимдеринин кандидаты Тыныстан Арзыбековдун айтымында эстелик тургузуу же белгилүү инсан жашаган адамдын үйүнө такта орнотуу дүйнөнүн дээрлик бардык эле шаарларында кездешкен көрүнүш. Адатта эстеликтерди туристтерди тартуу үчүн, шаарга кооздук жаратуу үчүн куруп келишет. Бирок бул көрүнүш акыркы мезгилде Кыргызстанда башкача маанай жарата баштады. Кандай коюлуш керек? Кандай турат? Кандай бизге ошол биздин шаардын талабына, анан кийин ошол шаардагы жашоочулардын же болбосо кыргыз элинин мындай кайта ой жүгүрүшүнө жооп береби? Тарбиялык мааниси барбы? Мына эң биринчи ошону карашыбыз керек да. Анан биз мисалы үчүн коёт дегенде эле көбүнчө эле ат мингизип коебуз, же болбосо курал карматып коебуз. Ушундай да, мисалы ал деген кандай эмне? Бул бардык атуулдар өздөрү эле талдап билет десек болот. Аталган демилгени сунуштап жаткан Бишкек башкы архитектура коомго эмгеги сиңген адамдын атын даңазалоо маанилүү экенин, бирок азыр калаанын борбордук бөлүгүндө орун калбай калганын айтат. Азыркы тапта коомдук уюмдар, жеке адамдар кимдир бирөөнүн атын түбөлүк калтырууну көздөп, шаарга эстелик орнотуу арызы менен көп кайрылышат. Айрыкча Эмен багы, Панфилов паркы жана Эркиндик бульварына айкел койгусу келгендер көп. Айкел орнотула берсе, балдар ойногон аянтчалар, жашыл зоналар калбай калат. Картада кайсыга аймак көрүнгөн? Жибек жолу проспектиси, Жаш гвардия бульвары, Лев Толстой көчөсү, Султан Ибраимов көчөсүнүн ошо квадраттагы аймакты көргөзгөнбүз. Ооба, бул жерде мурдагы эстеликтер калыш керек. Бунун бардыгы бизде учетто бар. Бизде андан сырткары мамлекеттик деңгээлде булар коргоого алынган, корголот. Булар ошо государственный список деген бар, ошо списокта бар эстеликтер, бардыгы корголунат, бардыгын сакташыбыз керек, калтырышыбыз керек, аларды оңдоп түзөө иштерин кылып турушубуз керек да. Ал эми жарандык активист Калича Умралиева шаардагы парктардагы айкелдердин плиталары сынып, айрымдары такыр жоголуп кеткенин айтат. Ошону менен катар кандай максатта коюлганы белгисиз скульптуралык композициялар да жок эмес. Жарандык активист эстелик орнотууну токтотпосок, шаар жалаң эстеликке же мүрзөгө айланып кетчүдөй деп чоочулоодо. Башка мындай формадагы эстеликтер деле бар да. Если вы хотите тарых боюнча айтып берейин десе, бир стенд коюп койгула, же LED экран койгула, ошол жерде тарых боюнча маалымат бергиле. Бирок мондай Иванов, Петров, Сидоров дегендерге арнап койгону туура эмес да. Шаардын баары эле памятник болуп калды. Жалпысына Бишкекте 260-тан ашык айкел эстеликтер бар. Алардын 90дон ашыгы баш калаанын борбордук бөлүгүндө жайгашкан. Эстелик орнотууну каалагандар алгач мэрияга арыз жазып, Бишкек башкы архитектура мамлекеттик ишканасынын кароосунан өтүшү керек. Тазагүл Эмилбекова, Аскар Маратов, Нью ТВ.